Пожалуйста, уйдите, это же не цирк вам, уйдите тут. Ребят, скорая нужна. Там менты приехали, все, разберут. Жүк ташуучу унаа Манас аэропортунун аймагында ондогон жеңил унааларды сүзүп кеткен. Бул окуянын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Видеодон урунган унаалар жараксыз абалга келгенин көрүүгө болот. Жүк ташуучу унаанын тормоздору иштебей калганбы же айдоочу атайлап унааларды сүзүп алганбы азырынча белгисиз. Маалыматты жол кайгыл кызматы тактап жатат. Окуяга күбө болгондордун айтымында айдоочулар унааларын жолго коюп коюшкан. КамАЗдын айдоочусу жарым сааттай сигнал берип күтүп турган. Эч ким албагандан жини келип айдап кеткен делет маалыматта. Булак маалымат Кейджей. Сузакта окуучуларды тебелеп кеткен унаанын айдоочусу үй камагына чыгарылды. 2 май күнү Сузак районунда окуучуларды тебелеп кеткен портердин айдоочусу үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 2 бөлүгү автотранспорт каражаттарын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу менен кылмыш иши козголуп, жабыр тарткандарга соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Шектөө катары Сузак районунун 1976 жылы туулган тургуну Ж.Б. суралып, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесинин кармоонун негиздеринде Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кече 4 майда Жалал-Абад шаардык сотунда айдоочу Ж.Б.ны башкаруу чарасы каралып, ага карата үй камагында кармоо чарасы тандалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Маалымат Булак, Турмуш Кейджей. Жогорку кеңешке 2 жаңы депутат келди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы 2 округда мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Кайра Суу шайлоо округу боюнча Илимбек Кубанычбеков депутат болду. Ал добуштардын 36% алган. Ал эми Бекмурза Эргешев Ош шайлоо округу боюнча депутат деп табылды. Ага шайлоочулардын 43% добуш берген. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. Бишкектен Ошко учкан учак авариялык жагдайдан улам кайра конду. Манас эл аралык аэропортунда Бишкек-Ош багыты боюнча учкан авиатрафик компаниясынын учагы авариялык конууга мажбур болду. Бул жөнүндө аэропорттон билдиришти. Маалыматка ылайык окуя 4 майда саат 18:17 болгон. Анда учак Манас аэропортунун графиги боюнча учуп, бирок 10 мүнөттөн кийин авариялык конууга мажбур болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын кыймылдаткычтарынын бирине канаттуу куш тийген. Жүргүнчүлөр аэропорттун стерилдүү аймагына жайгаштырылган. Жаркагандар жок. Учурда учакты техникалык адистер текшерип жатышат деп билдиришти мекемеден. Маалымат Булак, Супер Кейджей.